soğuşatın geçmedik. Ataları türelelek biz üçün kala birde, tam kaldığında tepselikte көз жаштардан көл кураган кандуу согушта аяктаган улуу жеңиштин 76 жылдыгына арналган иш-чарабызга кош келипсиздер. Бүгүнкү оркестрдик курамы 20-24 аскер бөлүгү, номер 3 Шумкар Атайын багыттагы полку, келечек балдар чыгарма ачып берүү үчүн сөз Сулаймантау улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин башкы директору Абдурахманов Султан Арстанбековичке берилет. Atalar, hurmatlı eneler, hurmatlı ağalar, hurmatlı eciler, hurmatlı kurdaşlar, hurmatlı ini karındaşlar. Жалпы бардığınızlarda oşul bizge bugün tarih aylanıp bara жатқан Esir деген улуу курамдын катарында şu Kırgızstan eli dağı улуу жеңишти тозгондугунун быйылкы 76 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Байрамыңыздар менен. 22 миллиондан ашык эр азаматтын өмүрүн алган, замандаштардын ошол мезгилдеги замандаштардын өмүрүн алган, улуу жеңишти алып келген. Ал эми андан кийин бул жерде мына биздин курдаштар отурат. Оған соғышының ардагерлері, урматтуу ушул мызда чоң калаба болгону бардыгыбызга белгилүү. Мына ошол калабада талай эр азаматтарыбыз мекенчегин коргоо 3 тарыхты бириктирип, жалпы мамлекетибизде ушул улуу ата мекендик согуш, Оған согушуга аталардан кеч келип, те батышта согушуп кечпедик деп биздин улуу моон конокторлор баарыңыздарды биринчи кезекте мына кирип келе жаткан биздин улуу жаңы доор, жаңы жашоо Алла Таала ушул жашообузду баарыбызга куткузсын. Амин. Aslanını açık olsun, yetiştirme kanun soğukta olmasın, bakışa kararlılığın unutmakta olsun, iyi unutmakta olsun, düşmanlıkta unutmakta olsun. Şairimiz ölçümde ödemesin, ölçümümüz bildemesin. Yani doğru tanrısından gelen var mı? Kutlanmasın. İkinci şimdi soğukta bolmasın bakışa kararlılığın Sizlerді алдыңыздарда келатқан 9 май жеңіш 76 жылдық майрамыңыздар менен құттықтаймын. Денсаулықта болуңыздар, бар болуңыздар. Кече мына Ауған соғышының ардагерлері бардыңыздарға, үйіңіздерге барып, сіздердің денсаулығыңыздарды билип құттықтап келдік. Денсаулықта болуңыздар, оруаңыздар. Ардайым біз сіздерменен сыймыктанабыз.
Ушундай эле куттуктоо баракчасы Артыков Самибайга кайрылат. Keyingi qutuqtoo baraqchasi Amirov Dilshadbekka. Ушундай эле qutuqtoo baraqchasi Isroilov Rajabova. Иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылыкка 026 аскер бөлүгүнүн командири гвардиянын полковниги Исаковго сыйланат. Археологиялык музей комплексинде 9-май улуу жеңиштин 76-жылдыгына карата уюштурулуп жаткан иш-чарага активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылыкка Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун номер 3-батальонунун командири милициянын полковниги Зекир. Эми бул боюнча айта турган болсок, өтө сөз көп, өтө мактоолор көп, биздин таасим көп. Анткени биздин аталарыбыз, ардагерлерибиз бүгүнкү күндө күндөн күнгө азайып баратканы биздин жүрөгүбүздү оорутуп, бир жагынан жаныбызды кейитип атканы ошол. Анткени булардын басып өткөн жолу бүгүнкү күндө биздин жаш муундарга өтө чоң тарбия алып келет деген үмүттөбүз. Андан сырткары жерлерде ушул биздин мамлекетибизде жерлерде уюштурулуп жаткан иш-чаралардын баардыгы ушул биздин ардагерлерибизге арналып жатат да. Эми бул биздин ардагерлерибиз негизинен Улуу Ата Мекендик согуштагы аткарган аскердик кызматы бүгүнкү күндө 100 күнгө да тетемес десек болот. Демек ушундай салтанаттуу күндөрү балким сиз өзүңүздүн кесиптештерге ошондой эле өткөн ата энелерге уруктагыларга жеңиш майрамы менен куттуктоолордур. Учурдан пайдаланып эми биз ушул Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 2021-жылдагы Улуу Ата Мекендик согуштун 76-жылдыгына карата түзүлгөн пландары бар. Ошонун негизинде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Андан сырткары учурдан пайдаланып биз жалпы ардагерлерибизди жеңиш күнү бизге белек катары алып келгендигин куттуктап кетмекчимин. Аталарыбызга, ардагерлерибизге ушул мен узун өмүр тилемекмин. Анткени алардын өмүрү биздин ар бир күнүбүздө өтө маанилүү десем болот. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, бизге бакпат жашоону алып келгендиги үчүн терең таазим этем.